Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Маданият жүзү программабыздан дагы бир жолу амандашып жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мурат Мамбетов болмокчу. Саламатсызбы агай? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Кандай жүрөсүз? Жакшы жүрөсүзбү? Аябай жакшы. Кино актер катары, кино режиссер, ошондой эле көптөгөн режиссерлорду, актерлорду дагы даярдап келесиз да. Жүрөгүңүзгө кайсы кесип жакын? Ушул суроого жооп берсем, негизги менин кесибим. Бул мен актёрмун. Артистмын. Анан мына бирки кинорежиссер деген бул кийинчерээк болуп кеткен да. Калп айтпай эле коеюн. Кичинекей кезимден кинорежиссер болгонду аябай эңсечүмүн да. Бирок мен көбүрөөк актер болгонду кичинекей кезимден ушу актер болгум келчү да. Анан кинода тарткым келчү. Кичинекей кезимден мен актер болгонго ушундай бир шыгым бар болчу да. Анткени мен кайдан билем менин шыгым бар экен. Мен тайынем раматылык. Мен ушу тайынемдин колунда өсүп калганмын да. Анан кийин кино көрсөм, мен чуркап келип тайынемди отургузуп коюп, кинонун башынан аягына чейин ойноп берчүмүн да. Бүт каармандарды өзүм ойночумун да. Эстесем, ушунчалык кызыгып көрчү да. Ай деп капа болгон жерде капа болуп, кызыктуу жерлерде ушунчалык кызыгып угуп, ыйлай турган жерде мындай кейип, күлө турган жерде күлүп, ушундай болчу да. Ушунчалык мен ойноп берчүмүн да тайынеме ушул кинону. Анан ушул тайынем ай ушул балам артист болот деп элет айта берчү. Менимче ошол мага сиңип калып, анан мен артист болуп кеттим. Бирок ушу сизди Болот Шамшиев сизде ошо жылдыз болуп чыга келишиңизге, ошо актерлукка, ошо алгачкы киного тартууда дагы Болот Шамшиевдин да себепкер болуш керек. Туура, анткени Шамшиевге чейин бир 3-4 кином бар болчу. Кыргыз драма театрда мен актер болуп иштеп жүргөнмүн. Бирок менин тагдырым ушундай экен, ушул Шамшиевге жолуктуруп, анан чогуу иштеп калышым. Эгерде мен өзүмдүн актердук чыгармачылыгымды ойлосом, актердук жашоом Шамшиевге чейин, анан Шамшиевден кийин деп бөлсөм болот да. Анткени мен бул Шамшиевге туш болуп, анан экөөбүз таанышып, Канча жашыңызда? 27 жашымда. Мен театрда 5-6 жыл иштеп калган актер болчумун. 3-4 киного тартылганмын. Бирок баары бир Шамшиев, ал кезде Шамшиев ким болчу? Бул жетпес бир адам болчу да Шамшиев. Азыр башка учур, башка эме. Каякта киного тартылып атасыңбы? Кайсы режиссер менен эч кимдин иши жок. Ал кезде Шамшиев кино тартып атат дегенде Кыргызстан деп кетчү. Же болбосо Төлөм Шокеевдин киносуна тартылыш, же Шамшиевдин киносуна, же Базаровдун киносуна тартылыш бул актер үчүн чоң бакыт болчу. Анан кийин ушул 2 сериялык детектив Бөрү зындан деген кино тартып атат дегенде актерлордун баары ичинен ай ушул киного тартылып калсам деген кичинемде өзгөчө жаштар ушундай ой болгондо, анан кийин эле жүргөн бир убакта эле театрга келип эле мени чакырып калды. Кинопробага эмес, фотопроба. Көп актерлорду. Анан бир 10 күндөн кийин кинопробага чакырып калды. Ошол кинопробага чакырганда кичине үмүт пайда болот. Мына ошол кинопробага чакырганда мен келип көчөдө, короодо турсам, ассистент келип, бар, кабинетке кир, сени Шамшиев чакырып атат дегенде, мен эсимде. Ошол жерден кабинетке чейин басып келип, эшикти ачып киргенде, бир 2 мүнөт сүйлөй албай, ушунчалык толкунданып, бирок акырындан атымды сурап, каяктан, эмнени бүтүргөнсүң, театрда канча жыл иштеп атасың, кайсы кинолорго түшкөнсүң деп, ошентип өзүнө тартып алып, аябай бир сааттай сүйлөштүк да. Көрсө жөнөкөй эле адам экен. Ушунчалык мага жакты. Анан кийин ошондон таанышып кетип, анан кийин ушул киного өтүп кеткен. Эми Болот Шамшиевдин киносуна эмне деген актерлор катышты да, эми көптөгөн. Бирок Шамшиев менен сиздер көптөгөн долбоорлорго катышып калдыңыз. Жеке эле киносу эмес. Айтайын дегеним, Көкбөрүдө 90-жылдары чогуу жүрдүңүздөр. Андан тышкары кинодо да атасыздар. Эмнени алдыңыздар, эмнени үйрөнүп алдыңыздар? Сиз үчүн Болот Шамшиев деген ким? Эми бул суроо аябай мындай татаал суроо, кыйын суроо. Бирок кыска жооп бергенге аракет кылайын да. Мен жана айттымбы, менин чыгармачылыгым экиге бөлүнөт.
Шамшиевка чейин, анан Шамшиевка таанышкандан кийин экиге бөлүнөт да. Мен ошол кездерде биз жаш актер болуп жүргөндө мындай сөз бар болчу артисттердин арасында. Шамшиевдин киносуна түшкөн түшүү бул актердук институтту бүтүргөн менен барабар деген болчу да. Чын эле ошондой болчу да. Анан өзүнүн талабын актер аткармайынча 3 күн болобу, 4 күн болобу тартып атып, анан өзүнүн талабын жеткенде гана анан кийин токтотчу да съемканы. Режиссер катары ал бул белгилүү, бул дагы педагог болчу да. Ушунчалык актерлор менен иштегенди жакшы билчү да. Кээ бир режиссерлордо мындай сөз бар болчу да. Бүттү, кино даяр, тартыш эле калды. Эмнени түшүндүрсө болот? Бул өзүнүн оюнда кинону тартып койгон. Кайсы актер кандай ойнош керек, каяктан келиш керек, тиякта эмне болуш керек, бүт баары несинде даяр болчу. Ал жөн эле тартып койчу. Съемочный аянтка келгенде, кана сен кандай кылмак элең, кана көрөлүчү деп кээ бир режиссерлор ал андай эмес болчу. Ал талап койчу, момдай кыласың. Анан мен кээде ушунчалык эме болчу да, муну чуркап келип болот эле. Мен могу жерде момдай, анан кийин могу жерде момдай кылбаймбы десем, мен айтканды кылчы деп койчу. Болду. Кошумча киргизчү эмес. Бөрү зынданда бир гана жанакы тарак бар го. Ошо балам ойноп атыптыр ошол таракты. Анан алып көрүп, чачымды мынтип көрүп, анан алып келип көрсөткөнмүн. Болот эле момтейинби десем, карап макул деп ошону гана калтырган. Болду, чыгашына бербей. Ай, момундай бир окуя болгон деп анан кийин бирөө күлдүрүп, жок, андай нерсе болчу эмес. Кино бүттү, баары ошол жөнүндө гана ойлончу. Жаш кезимде аябай тамаша көй кылчумун да, мен жөн тура алчу эмесмин. Мен бирдеме кылчумун. Анан менин съемкам токтоп, бүтүп башка бирөөлөр тартып атканда мен жөн эле мындай отурганмын да. Көлөкөдө мындай бир чылгап алып, бир убакта Шамшиевдин командасы кетти. Тишина, съемка, внимание, мотор, камера, начали дегенде съемочный ушунчалык жымжырт болуп калчу да. Чымын учуп атканы угулчу да. Анан ушул жерде съемка болуп атат. Мен отурам. Чыбык менен ойноп отурам, бирок тиякты карап койгон. Мындай карасам эле бир шылдыр дейт. Мындай карасам бизде реквизитор Капарова деген болчу. Ал кезде 60-тарда болуп калган бир. Аябай тамаша көй киши, группа аябай жакшы көрчү да Капарова. Ал эңкейип алып, менден ары карап алып эңкейип алып, сумкадан бирдемени издеп атат да. Анан өзү спортивный шым кийип алыптыр, аябай момундай обтянутый кылып. Анан мындай карап турган жиним келип кетип, эмне кыларым билбей анан чугуп койдум да мындай. Өмүрүмдө мен ушу көп эле бир ойлонбос иштер кылчумун, бирок мундайды мен ойлоп калдым да, бекер мен кылдым ушуну депчи. Ошондо бул Капарова үнүнүн баардык күчү менен бир сөздү кыйкырды. Ал сөз негизи кыргыздар, чалдар чочуганда кыйкырат да ошол сөздү. Ошону кыйкырды да съемочный площадкада. Ошондо мен момундай карадым. Карасам, могу жерде отурган съемочный площадкадагы кишилердин баары анан кийин стоп деген кыйкырык болду. Шамшиевдин баары ушунчалык неме менен Капарды карап калды да. Анан кийин болот делебиште тияктан келет. Капар! Ты что? С ума сошел! Деп момтуп келет да Капарды көздөп. Капарова, боке, бул мен эмес, бул мына бир Кудай урган компост деп мени көрсөтүп койду да. Анан ал шарт мени карады, Шамшиевич мени караганда жана мультфильмде болот го, бирөө отурат, анан шул деп жок болуп калат го. Мен ошондо жок болуп кеттим да, качып кеттим. Качып кечке чейин мен көрүнгөн жокмун Шамшиевке. Ошо съемка бүткөндөн кийин акырын автобуска барып отурганда, чуркап барып отуруп калайын деп, момтуп келесем алдымдан чыгып калды да. Анан кийин бир ооз эле сөз сүйлөдү. Мурат, мен сени жакшы актер, жакшы акылдуу актер деп ойлочумун. Бирок сен мени аябай капа кылдың. Көрсө сен актер эмес турбайсың деди. Съемкада ушундай кылып болобу? Ошондо мен жер мындай жарылып өткөн жок, мен кулаган жокмун. Ошону эмне кыларым деле болот эле. Кечирип коюңуз, экинчи кайталанбайт. Мейли. Бүттү. Ошондон кийин мен съемочный площадкада эч качан тамашалабай калгам. Чоң сабак болуптур да сизге. Арзымат! Не,
Меники. Меники. Сиздики гражданин унчукпас. Арам акчаң убактылуу менде жүргөн болчу. Ушул волчья яма чыккандан кийин мен аябай популярный болуп кеттим. Эмнегедир ушул роль элге аябай жакканда, ушул каарман жак. Элге ушунчалык жакканда өзүнүн тазалыгы менен, албетте бул Шамшиевдин эмгеги. Ал мага багытты көрсөткөн. Ушул кинодон кийин менин багым ачылды. Бирок бир нерсеси бар болду. Кайсы киного барып түшөйүн деп келсем эле, бул композ деп ушундай мамиле, ушундай мамиле болуп калган да. Кичине композдун ролу мага анча жакшы таасир берген жок. Бир 2 жыл, 1 жыл мени тартпай койду эч ким. Анткени композду ушунчалык ойногондон кийин баары эле мени композ көрчү да. Негизи мен башка дагы эмем бар болчу да, бирок эмнегедир анан кийин 84-жылы Москвада биздин белгилүү жазуучу Шаршен Усубалиевдин китеби бар болчу, Чыйыр деген. Ошол аңгеменин негизинде сценарий жазып, жеңиштин 40 жылдыгына арнап ошол кинону Москвада тартышты да. Элестеткиле, кыргыздын жазуучунун китебинин негизинде москвичтер ошол кинону тартабыз деп анан келишти эмеге. Актердук эң башкы ролдо ошо кыргыз солдат болуш керек да. Кинопробадан өтүп кетип анан кийин ошол башкы ролду ойнодум. Ошондо дагы чоң артисттер менен. Серебро. Покупаю. Давай автомат и патроны. Не хочешь? Ты что? Ты, Паша, совсем уйди. Жду, пока пальцы выдержат, понял? Мен келсем, Мурат Мамбетов, вы главный герой, вы исполнитель роли Зарлыха, да, пойдемте деп киностудиянын бир комнатасын ачсак, мындай узун эме турат да, мындай костюмдар илинип турат. Жазылып турат Мурат Мамбетов. Бүт костюмдар 3-4 штуктан жасалган. Бүт баары бир гана мага жасалган да. Карагылачы. Анан кийин актерлорго мамилеси башка. Бизде кыргыз фильмде мындай эмес. Мен өзүм эме жебейм да. Чочкон этин жебейм да. Эми мусулман болгондон чочкон этин жебейсиң. Анан Белоруссияда тартып жүрөбүз. Обедке бир айылдын столовыйын алып келет, бүт группанычы. 50 киши. Тамактарын таратат. Анан борщ дегенде баары эле чочкодон жасалган. Мен жебейм. Компот ичем, нан жейм. Экинчи күнү Мамбетов не кушает. Он говорит, что почему вы не кушаете? Потому что свинина, я свинину не ем. А что надо было сказать, деп тургандан кийин эртеси келсем, жанакы эме разносный эме эшигин ачып бир моңда аял орус. Мусульманин! Да десем, на тебе картошку с мясом деп анан атайын мен үчүн уйдун этинен куурдак жасап. У нас мураке все любят. Мураке, как красиво, что это? А это так в Киргизии называется мой аил. Мураке. Моя деревня. СССР убагында армияга чакырчу эмес беле. Сиз Монголияга барыптыр деп уктум. Театрга 1 жыл иштеп эми көнүп атканмын да. Анан кайра армияга алып кетип атканда каалаган жокмун армияга барганды. Биринчи балам төрөлүп калган, Нурлан. 1 жашка чыгып. Анан мен ушул эме менен папама келдим да. Баргың келбей атабы. Жок, бабара сен бар деди. Балаңдан коркуп атасың. Аялыңдан мен бармын. Чакыргандан кийин барып өзүңдүн милдетиңди аткар. Барып келдим. Менин бабам барып врачтар менен сүйлөшүп мага справка жазып бериш оңой эле болчу. Жазган жок. Барып кел деди. Ушундай адам болчу. Монголия кандай экен агай? Эмне болду? Монголия. Мен Монголияны билбейм. Мен келдим бир Монголия эме тала. Бир талаага алып келип, бир военский часть бар экен. Бияк 50 чакырым эчтеке жок. Биякта эчтеке жок, биякта эчтеке жок. Ошол жерде гана биздин военский часть бар. Анан учениеге Тилинде түшүнбөйсүң. мен көргөн эмесмин монголдорду.
Анан кийин машинага отуруп алып бир ученияга кетип баратканда 3 күн жүрүп баратканда бир боз үйлү көрөсүң. Ушунчалык жери чоң, эли аз болчу да Монголияда. Ошондуктан мен монголдорду телевизордон эле көрчүмүн, мындай көргөн жокмун. Бир гана суук аябай. Жайында ысык аябай. Кышында суук, шамал. Балыкчынын шамалы оюнчук болуп калат. Нан жесең, кум менен жейсиң да нанды. Ушундай шамал. Башынан аягына чейин служба кылдым, бүтүрдүм, келдим. Акуулар конгон Айдын көлдө сиз 9-класста кезиңизде биринчи тасмага тартылыпсыз. Таттуу Турсунбаева апаңызды аткарса, Орозбек Кутманалиев атаңызды, Сабира Күмүшалиева апаңызды аткарыптыр да. Ушул туурасында айтып берсеңиз, бул киного кандайча тартылып калдыңыз? Эми мен айтып атпайм, мен кичинекей кезимден баары эле артист болот деп, анан мен дагы өзүм дагы мен актер болом деп баары көнүп калганда, Мурат артист болот деп. Анан кийин улуу эжем Майрамкүл менден 4 жаш улуу. Ал ушунчалык мен актер болушун каалачу да, анан кийин чуркап келди магачы. Мурат, азыр телевизордон уктум. 14 жашар ушундай кыргыз бала керек экен съемкага, башкы ролго ошол жака чакырып атат. Барбайсыңбы? Жок, мен барбайм. Эмнеге сен актер болдуң? Жок да, барбайм, мен уялам, мен уялчаак болчумун да. Бир күн артымдан жүрдү. Ошол эжем сүйрөп барды меничи. Келсек жазылып турат ошол кино. Анан такылдатып туруп, ачып туруп, мен артында турам эжем. Мен инимди алып келдим. Ушул объявление боюнча дегенде тияктан бир үн уктум. Бүттү, биз баланы таптык, тандадык, кечирип калдыңар, кереги жок деди да. Анан кийин мен ошондо сүйүндүм да. Келесомун да. Бир чети сүйүнүп атам. Мен эметпей, экинчи чети деп кейип атам. Сыртка чыгып, анан кийин эжем айтты, сен ушул жерде отуруп турчу, мен азыр келем деп бир жака басып кетти. Бир адам өтүп бараткан да, чоң эле киши. Өтүп баратып мени карадым, мен аны карадым. Өтүп кетти, 3 метр токтоп калып, кайра бурулуп басып келди. Сен кимсиң деди. Пробага келгем, анан кийин таап коюп тур, анан кийин кечирип калдым. Жүрчү деп колумдан жетелеп алып эле. Вот мальчика я привел, посмотри деди. Орус кишигечи. Ну все, мы же уже... Не, ну ты просто посмотри его деди. Ну ладно, давай деди. Анан кирди. Тиги киши кетип калды. Бир орус киши отур. Бул Москвадан Юрий Борецкий деген режиссер отур. Сколько лет тигинден сурап, мындай кыл, тигиндей кыл деп. Бир 5 мүнөт менен эртең саат 9-да проба болот. Келгин деди. Мен чыксам, эжем издеп жүрөт. Сен каякта жүрөсүң, мен сени таппай калдым. Мындай мен режиссер менен сүйлөштүм, эртең саат 9-да чакырып атат. Сүйүнгөнүм билбейм, эжем менден көбүрөөк сүйүндү да. 9-да келдим съемкага, пробага, ошондо мен кинодон көргөн артисттерди көрүп өзүм. Анан мен ошолор менен ойной баштадым. Анан ошентип өтүп кеттим. Чыгып атат го? Кайсы бектир? Менин досумчу. Булакка чоң атам не көрөсүң? Мени утверждать эткенден кийин, анан кийин биз бүт группа жетөөгүзгө барып ошол жактан 2 ай тартканбыз. Сабира Күмүшалиева экөөбүз дос болуп алганбыз. Менин чоң энемден ойнош керек да. Анан кийин Мурат, мен сенин чоң энең болуш үчүн мен сени өз неберемдей жакшы көрүшүм керек. Мени өз тайнеңдей жакшы көрүшүм керек деп бир комнатага мени менен жатып албадыбы? Мени алып ал. Мен балдар менен жатайын десем, жок, сен мени менен жатасың деп. А дегенде жиним келип мен Күмүшалиевага да. Анан кийин экөөбүз жакын болуп көрсө, бул актердук өзүнүн ыкмасы экен. Тигинде жаркыраган мотоцикл турса ат сурашат. Машина менен сууга кире алышпайт да. Шындар кыпкыска экен. Меникин да кесип берчи, бураныкында болуп чыгып кетти. Анан окууга тапшыраарда сиз белгилүү ушу актер мына Муратбек Рыскуловдун батасын алып кеткен деп айтып угабыз. Атайын ушу Сабира Күмүшалиева кат жазып берип, ушу Казакстанга, Алматыга өткөн депчи. Аны каяктан билесиз? Сиз де ошо окуп чыктык. Анан ушу барганда негизи сиз аябай кинорежиссер болгуңуз келген экен, бирок ошо Алматыга актерлукка барайын деген экенсиз да. Ушул туурасында айтып берсеңиз. 10-чуну бүттүм. 10-чуну бүткөндөн кийин 1 жыл. Эгерде мен тапшырсам, институтка өтүп кетсем, мен өтүп кетемин, окуймун. Эгерде өтпөй калсам, мени армияга алып кетет. Окууга өткөнгө аябай жанталаштым да. Кинорежиссер болуш үчүн бир гана ВГИКке барыш керек. Аякка тапшырып өтүш, ал бул аябай кыйын да. Ошондуктан мен өзүмдүн деңгээлимди билип, өзүмдүн даярдыгымды ойлонуп, мен аякка кой дедим. Алматыда сен окугуң келеби? Келип казактардын арасына кадимкидей эле экзамен тапшырып өтсөң болот экен да. Анан мен ошондо жалгыз барып казактардын арасына бир кыргыз болуп окуймун деп чечимге келип,
ошого даярдана баштадым да. Аны Сабира Күншалиева уга калып, ай Мурат, сен Гүлшара Дулатовага бар dedi. Кыргызстанда чоң залкар актриса бар болчу да. Сен бара турган институттун заведующий кафедра Рабига Мукаевна экөө курсташ болгон. Сен бар ошого, ал кат жазып берет dedi. Звоногун бассам чыкты. Гүлшара жанан кийин мен ушу Сабира эже, кел. Өзү бирдеме картошка бирдеме жасап атыптыр. Анан ушу кухняда эле. Ай, мага кагаз бергилечи dedi. Анан кийин клеточка тетрадь бар го, ошондон айырып берди. Ошого эле бир-эки ооз сөз жазып туруп эле берип койду мага. Ойлоп атам, ушул кагаз кайда жардам бермек беле деп. Анткени мен папам раматлык Министерство культурадан направление алып, ушул биздин эме, анан кийин Дом народного творчестводан дагы ушул кагаздарды, характеристикалар ушундай укмуш бала келатат, кабыл алгыла деген кагаздарды чогултуп койгон да. Анан мен келдим жана приемныйга, келип мындай жана кагаздарды Министерство культуры, Дом народного творчества, режиссердун эмелери, характеристикалары, что Мурат Мамбетов ушундай таланттуу деген эмелерди мындай карап берсем, алар мындай карап окуганы жок. Мен деп кайра берип койдум. Булар бизге кереги жок. Анан кийин документин кабыл алды. Анан Министерство культурадан эчтеке жардам болбойт экен деп коркуп, колун чөнтөгүмө салсам, жана кагаз Гүлшара Дулатова жазган. Муну Каныбаевага бериш керек. Заведующий кафедра. Толтура адам постоянно. Корком барып бергенде. Анан бүттүм кечке. Анан кечкирип калганда чыкты Каныбаева жумуштан. Кетип баратат, мен артынан баратам. Кинодо шпиондор болот го, бакка жашынып баратам. Анан Кудай жалгап консерваториядан алыс эмес жерге келди. Бир 9 этажбы же, эсимде жок. Анан келип туруп бастым. Ушунчалык ойлодум, эмне болсо ошо. Ачты, уже халатчан. Эмне керек деди сразу. Мен Кыргызстандан келдим, Мурат Мамбетов. Эмне керек сага деп. Учун. Анан кийин Гүлшара Дулатова эже сизге кат жиберди. Гүлшара? Кана берсем, ачып туруп. А жерде мындай жазылып туруп. Рабига, кандайсың? Бул мен Гүлшарамын. Мына бир эки бала менин иним болот. Көз салып койчу. Всё. Кагаз алып туруп. Ой, Гүлшара, бул менин подружкам да. Конечно, мен жардам берем. Мен ойлоп атам, жардам берет. Кандай жардам берет? Жардам бергенин айтып берейин. Экзаменге бир жума калган. Бир жума мен эртең менен келем. 7ден баштап 8ге чейин менен заниматься этет. Жанакы монологту, тамсилди, ырды, кантип айтып беришти. Бүт баарын мага мына жардам бергени ошол болду. Мен ага акча берген жокмун. Ал экзаменге даярдады. Анын дагы авири таза болду, меники да таза болду. Канча жыл окуп келдиңиз? 4 жыл. 5 жылдык программаны 4 жылга киргизген да. Өз алдынча дагы андан кийин ушу сиз Аян, Запкы деген кинолорду да тартып жүрдүңүздөр да. Буга кандайча аттанып калдыңыз? Ошондо учурда деле кино тартыштын өзү деле оор болуш керек да. Сен жана а дегенде суроо бербедиңби? Режиссер, актер, педагог, кайсынысы жакыныраак деп. Мен айтпадым актер. Мына бир эки режиссер болуп кетишим дагы, бул дагы ушундай бир жагдай болуп калып, анан мен болуп кеткем. Катай мен жулунган эмесмин. Мен тартам. Мен режиссер болом, мен тарткым келет. Мен эч качан жулунган эмесмин. Анткени мен режиссердук кесипти ушунчалык кылдаттык менен карачумун да, караймын азыр деле. Биз Туңгуч театрында иштеп жүргөндө ушунчалык аябай жакшы иштечүбүз да. Анткени Жамал эже жаш анда. Биздин көркөм жетекчи Мукамбет Токтобаев, Асылбек, Каныбек, раматлык, Эгемберди, мен эмне иштесек дагы баарын сөөгүнө чейин жеткизип иштечүбүз да. Анан бир күнү эмнегедир мен ойлоп калдым, Жамал эже, а эгерде биз Туңгуч театры кино тартпайлыбы? Ал кандай болот? Сценарий жазабыз. Сценарийди бүт биздин актерлор гана ойнойт. Режиссерду чакырабыз. Сонун жакшы режиссер. Тартып, бул кино биздин менчик болуп калат. Десем, Жамал эже кызыгып калды. А сценарийди мен жазам. Канча убакыт керек? 3 күн бериңиз мага, мен жазып келем. Анткени неемде бар болчу да.
бул кайдан пайда болду? Биз Туңгуч театр концерт менен келгенде биз өзүбүз афишаларды илчүбүз, декорацияны койчубуз, биз баарын светти өзүбүз койчубуз, анан дагы өзүбүз ойночубуз да. Балыкчыга келип афиша илип жүрөбүз да. Областной больница, районный больница. Ошонун ичинде илип атам да. Эмелерди, афишаларды. Анан бир киши өтүп баратып, "Эй, тет жака келсең, тет керек эмени көрдүңбү? Ошол жака бар илип кел" деди. Келип илейин десем, морг деп жазылып турат да. Тамашалап коюп тур да. Анан мен ойлоп калдым. Эмне болот эле актерлор? Афиша илип атып анан кийин тамашалап туруп анан морг илип койсо, анан кечинде спектакль болуп атканда өлүктөр келсе эмне болот? Ошондон анан сценарий жаздым да мен. Бирок кичине өзгөртүп койдум, мас болуп алыш, мүрзөгө илип салдым. Бул сценарийди мен өзүм жазгам. Профессиональный режиссер, профессиональный оператор чакырабыз деп Алматыдан мыкты бир режиссерди чакырдык. Дамир Манабаев деген. Жакшы бир оператор Болот Сүлеев деген. Алар бүт группаны, художник, бүт баарын өздөрү алып келишти. Анан биздин актерлорду мен театрдан мен как автор сценариймин, анан театрдагы бүт спектакльдерди көрдү режиссер. Анан моу роль десем, макул, мен баарына макулмун. Бирок моуреке главный героиняга мен Алматыдан бир актриса алып келем деди. Маржан деген бирөөнү алып келди. Иш кылып бир келишимге келдик, анан тарта баштадык. Нарынга келип, гостиницаны алып, ошол жерден жашап. Ким болду агай? Ошо Жамал эже акча тапты. Ал чоң акчалар. Ал азыркы мындай камерага тарткан эмеспиз. Биз кинокамерага тартканбыз. Камераларды Алматыдан алдыңар. Пленкага тартканбыз. Пленканы сатып алдык. Ал аябай кыйын режиссер. Дамир ал тарта баштады. Калп айтпайын, кинонун бир 10%-ын тартканда бул тартпай койду дальше. Эмеге кирип кетти. Ичип запойго кирип кетти. Мага 10 күн тартпай койду. Менче бул запой деле эмес болчу, бул кризиске келди окшойт. Бул ойлоп калды, мен сценарийдин башын тартып келатып анан кандай болот деп таппай койду го, режиссерский концепциясын таппай койду. Кыйналып калды да. Анан ичип кетти. Анан аны кетирбейдик. Өзү кетти, кечирип койгула, мен тартпайм деп коюп кетип калды. Биз режиссерсиз калып калдык. 10% кино тартылды. Анан кийин ойлондук. Башка режиссерди алып келсек, ал сөзсүз 10% тартылган нерсени кайра башынан тартат да. Любой режиссер. Анан кийин Жамал эже, Мурат, жаздым. Сен башка ролду ойнойсуң. Баарыбызды билесиң. Сен тарт. Ой, Жамал эже, мен кантип кино тарт. Баары эле Мурат, Туңгучта көп нерселерди коюп атасың. Режиссердук эмең бар. Коркпочу, биз барбыз, жардам беребиз. Ишеним көрсөтүштү сизге. Алматыдан монтаж жасап, анан кийин бияка алып келип 2 саат 15 мүнөт болуп кетти. Мен кыскарткым келбейт. Баары ушунчалык керектүү нерседи өзүм жасагам. Анан кийин Шамшиевди чакыралы деп. Болот Төлөнүч келди. Анан отурдум. Мен ага кинону коюп бердим, өзүм болсо артында отурдум. Ончип кыймылдабай кинонун аягына чейин көрдүм. Монтажерди отургузуп. Могу жерден поехали. Могу жерге чейин режь деди. Кайчы менен кесет, качык пленканы. Так, вот этот эпизод полностью режь деди. Болот Төлөнүч. Моурик эпизод аябай керек киного. Бул эпизодду кыскарт. Момундай карап туруп. Мурат, сен эмне? Өзүңдү менден акылдуумун деп ойлойсуң деди. Жок десе, анда унчукпай отур деп койду. Эмнеге чакырдың мени? Канча жарым саат кыскартып салды кинонучу. Анан кийин клейтип көрсөм эле кино болуп чыгып калды. Ал тиги кыскартылган нерселер эч деле эмес, билинбей калды. Ушунчалык чоң адам болчу да, залкар болчу режиссер да. Кино бүткөндөр Союз жоголбоду. Союз жоголгондо кинопрокат өлдү. Прокат жок болуп калды. Каяка көрсөтөсүң, кимге көрсөтөсүң? Ошентип бул кинонун багы ачылбай калды. Кыргыз сериалынын атасы деп сизди бекеринен аташпаса керек, анткени мына ошол эле мына биздин деле ошо башкы режиссерибиз Данияр Жаркынбаев деле ошол жакта оператор болуп жүрсө керек да. Көптөгөн ошо операторлорду, көптөгөн эмелерди сиздер даярдап чыктыңыздар да, чынын айтканда. Бул идея кандайча келип калды ошо сериалдын башталышын айтып берсеңиз? Үйдөгү телефонго звонок келди. Алсам Жеңиш Күлөзбекова. 4 сериядан бир сериал жасаш керек болуп атат. Айылдык турмуш жөнүндө. Ошону көрсөтүш керек болуп атат. Сен мени ким катар чакырып атасың деп сурасам, сен сценарийдин автору болуң деди. Бир нече сценаристтер бар, ошол сценарный группага киресиң деди. Анан бир
башка каарманды ойносоң жакшы болот эле. Макул деп анда Бекжан Айткулуев, Умар Жума, мен үчөөбүз отуруп туруп сценарий жаза баштадык. 4 сериянын сценарийин жаздык. Бекжан Айткулуев деген режиссер каза болуп калды. Ошол учурда КТРде иштечү режиссер болуп. Мына мыкты режиссер. Ошол режиссер болуп биз 4 серияны тарттык. Анан кийин монтаж кылып туруп, ошол кездеги КТРдин директору Токтош Айтикеева келип худсовет 4 серияны көрүп, жактырышып, болду тарткыла, жакшы болуптур дегенде эле бул Жеңишкүл өзү аябай кыйын киши. Эгерде силерге жакса, биз 40 серия тарта алабыз деди. Мен момун жүрүп отурганда бирөө ийне менен сайгандай болдум. Монтуп кеттим. Монтуп карасам, эмне силерде сценарий барбы деди, сурады. Бар деп койду. Анда уланта бергиле деп туруп, бизге добро берип чыгып кетти. Жеңишкүл, кайдагы 40 серия? Сен эмне дедиң десем. Мурат, сен бар, мен бар, жасайбыз деди. Анан отуруп туруп ошол дагы бир 10 серияга бирдеме жазып туруп, анан эми тартабыз деп атканда режиссер-постановщик кетип калды киностудияга, чоң кино тартам деп. Биз режиссерсиз калдык. Жеңишкүл, Мурат, сен сценарий жазгансың, сен кино тарткансың, давай сен режиссер болгун деп. Ой, мен башка каарманды ойноймун десем, аны дагы жасайсың, муну эчтеке билбейм, сен болосуң режиссер деп. Бул жолу дагы мен режиссер болом деп умтулган эмесмин. Отзывдар болду. Анан кийин сразу Апам махабаты кетти. Апам махабатынын Кара жолдой кетти. Кууш жолдо кетти, Тор кетти. Шылып ушундай эми үйрөнө баштагандан кийин биздин сериалды жаап салды да. Кыргыздарга кыргыз сериалдын кереги жок деп туруп жаап салышты. Бүттү. Эгерде биз ошондон бери азыр тарта берсек, биз азыр өзбектерден, орустардан кем эмес болмок. Өзүбүздүн улуттук каада салтыбызды, маданиятыбызды. Конечно. Бул деген идеология. Сериалдан тарбияласа болот адамдарды, жаштарды. Азыр тартайын деген оюңуз барбы агай? Азыр менде ушунчалык опыт бар. Ушунчалык жашоомдогу мен тартат элем. Эмне жетпей атат? Эми баягы эле нерсе жетпейт да. Кыйын. Эгерде мына мына оюңузда эме бар, сценарий эмелер даяр агай. бар да. Келгилечи күлөлү, калькулятор деген программаларыңызды дагы мындай элдерди дагы бир позитив жашоого, кайгыдан алыстатып, жакшы бир программаларыңыз дагы азыркыга чейин ушу интернет булактарынан көрүп калабыз. Ошол туурасында айтып берсеңиз, кандайча ушуну тартып калдыңыздар? Эми келгилечи күлөлү бул такыр башка проект. Бул мында Егемберди Чалабаев менен экөөбүз гана сценарийлерди жазып өзүбүз ойночубуз да, экөөбүз негизги. Туңгуч театрдын артисттери бизге жардам берип мында ойноп турчу да. А режиссер Бекжан Айткулуев болчу. Анында 10 серияны тарткандан кийин ал дагы токтоп калган да. Эй, сен келетеңдей болуп, көп акча тапса болот. Көп акча тапкың келеби? Баки келет. Анда эмесе таанышып алалы. Мен телевидениеде режиссер болуп иштейм. КТРда. Чыгып турбайсыңбы? Азыр экөөбүз телевидениеге барабыз. Анан экөөбүз Гербалаевди реклама кылабыз. Көп жыл өткөндөн кийин бизди КТРге чакырып, Асылбек баарыбызды чогултуп, анан калькулятор деген эме 20 сериялык бир тамашалуу юмористический бир программа жасаганбыз да, лото чал. Өзүңөр эле сценарийин жаздыңар? Сценарийди Егемберди жазчу. Мен режиссер болгом. Асылбек болсо продюсер болгон. Акчаны, каражат барын башкы ролду ойнойт. Егемберди сценарист башкы ролду ойнойт. Мен режиссер башкы ролду ойнойм. Ушундай бир творческий бир эме болгон да. Бейбич азыр үй бүлөлүк лото башталат, ошо башталып калды, анан мен эмне утканын билбей калам азыр. Кел тур. Бүтөйүндө эле калды, азыр Хулия келип алып кетет тиги кызды. Болду, каяктагы Хулия мулия деген сөздү айтпай. Чык окатыңды кыл. Бар. Сериалды да чоң көрсөтпөйт. Өмүр бою лото ойнойсуң. Утканың бир өчүргүч уттугуму я? Жашоодо да мындай жөндөн жөн кишилер бири-бирине жолукпайт болуш керек деп ойлойм да. Силер пикирлеш дейсиңерби, ошо санаалаш дейсиңерби? Мисалы үчүн Туңгуч театрда өзүнчө бөлүнүп, Жамал Сейдакматов менен бирге иштешип келгенин өзү дагы бир башкача деп ойлойм да. Анткени мисалы үчүн Туңгуч театры деп бөлүнгөнүн себеби да силер СССРден кийин бөлүнгөн маданият тармагы солгундап кыйналган учурлар болду. Жамал Сейдакматов бирөөңөрдү өз алдынча иштеп кеткенге түрткү берди десем болот да. Туура.
ар бириңерди бир өзүнчө бир мындай өзөк түспөрдү билбеймиш. Ошондой эле болду. Мен айтып бере турган нерсенин баарын өзүң эле айтып койдуң, туура эле айттың да. Дагы бир нерсе Жамал эженин дагы бир чоң эмгеги бул бизге чыгармачылык эркиндик берген. Балдар, жүрөгүңөр эмне кааласа ошону жасагыла. Албетте биз Жамал эже аябай чоң орду бар да ушул туңгучта. Жамал эже биздин кайсы эшик болсун ачып кире берчү. Авторитети күчтүү болчу да. Азыркы сөз менен айтканда крышабыз болчу да, мощный болчу да Жамал эже. Анан биринчи жолу гастролго чыкканда эсимде айылга келсек эч ким жок. А туңгуч театрда эч ким билбейт. Гастролго барып, бензин, күндө тамак, жатакана ошону акчаны таап үйгө 2 айдан кийин бир тиын алып келген эмеспиз. Бирок ошондо биздин колубуз шылпыйып түшүп калып, көңүлүбүз иштебейбиз деп кетип калган жокпуз. Биз ого бетер. Бизди эл билбейт. Ошон үчүн биз адегенде өзүбүздүн атыбызды жасашыбыз керек деп турбу. Анан жанакы келгилечи күлөөнүн жасагам. Келгилечи күлөөнүн биринчи, экинчи серия чыкканда уже эл күтүп калган. Ушунчалык популярный болуп анан жөн эле Туңгуч театры, анан концерт келгилечи күлөөлү деп туруп келдик. Эми элдин келишине. Ош драма театрында биз 12 күн берчүбүз концерт. 12 күн күндө аншлаг. Каяка бар, Каракол, Нарын, Таласка барбайлы. Кайсы айылга барсак, бир афиш илип койсок бүттү, келип калчу эл. Атыбыз Туңгуч бизге иштей баштады. Бай болуп кеттик. Биз автобус алдык, костюмдардын баарын алдык. Биз аппаратура алдык. 10 жыл биз Бишкекте биз жылына 2 жолу концерт берчүбүз. Эл аябай көп келчү. Катын менен жакшымы? Хамаз жакшымы? Эмнеге? Курт! Азбек! Бокс! Майли. Коюп туруң экен, неме коёбуз? Мanga кара, красивый экен, удобный экен. Ушу менен аш жесе канака болор эле. Бокс! Майли экен, майли. Бир нерсе мага жетпегендей болду да. Мен 2000 жылдары мен түшүнүп калдым. Мен кайталана баштадым. Мен режиссер болчумун. Туңгуч жанакы жасаган нерсебиз мага уже кызыгы жок болуп. Анан мен ошондо балдар, силер эгерде уруксат берсеңер мен кичине Туңгучтан эсе алайынчы. Силер да менден эсе алгыла деп чыгып кеттим. Менин ордумду Егенберди келди. Егенберди жаңы ойлор менен жаңыча баштады. Ошол кезде Жеңишгүл мага телефон чалып калып, анан мен кыргыз сериалга өтүп кеттим. Чармачыл адам болгондон кийин мындай үй бүлөсүн көңүл бура албай калат эмеспи? Командировкалап жүрүп, сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, 3 айлап, 2 айлап жүрүп деп, анан балдарыңыз дагы кичине тарынган күндөр болдубу? Өзүңүз да тарбиялай албай калдым, балдарым тарбияланганга жетишпей калдым деп чоңоюп калган күндөр ушундай болдубу? Чынында эле көп учурунда сен үй бүлөдө болбой каласың, съемка болуп кетип каласың, гастролго кетип каласың. Анан кийин мен биринчи аялым менен ажырашкан себебим дагы бул эч кандай тиешеси жок. Башка бир эмелер менен ошондой чечимге келишке туура келди. Бирок мен мына экинчи аялым мына Венера биз чогуу иштеп, гастролдо чогуу болдук. Балабызды чогуу алып жүрчүбүз, каякта болбойлу. Ал жагынан баары жакшы. Балаңыз бир аз сыркоолоп атты эле, жакшы болуп калдыбы агай? Кыргыздар эч качан жаман деп айтпайт. Жакшы. Бир гана Кудайдан тилегеним мен азыр ушу балам айыгып кетсе, анда жакшы болот эле. Кыйналбаса, эми оору деген бул жаман нерсе экен да. Албетте Венера ушу балама тиешелүү чыгармачылыгы да токтоп калды. Ал дайыма бала менен отурат. Мен жалгыз иштеймин. Венера дайыма Нурдандын жанында. Мен Венерага ыраазымын. Дайыма үйдө күлкү, дайыма канчалык кыйын болсо дагы, канчалык биз өзүбүздүн ичибизден канчалык кейисек дагы сырт билгизбей, дайыма үйдө тамаша, күлкү, жакшы бир маанай болуп турат да. Учурда сиз Бибисара Бишеналиева атындагы Кыргыз улуттук университетинде сабак берип келесиз да, актерлор даярдап. Биринчи выпускун 5 жыл окутуп туруп чыгышты балдар, кыздарым.
Кыргыз драма театрда, Бакен Кыдыкеева театрында иштейт. Мен мурда ойлочумун да, педагог болуш үчүн, ушул актерлорду тарбиялаш үчүн актер болуш керек, же режиссер болуш керек деп. Бирок мен иштеп атып түшүндүм, бул такыр башка кесип да. Педагог болуш бул өтө кыйын нерсе. Балким сен анча деле жакшы актер эмессиң, бирок сен аябай күчтүү педагог болуш мүмкүн да. Жаш балдар менен иштегенде дагы көп нерселерди үйрөндүм, түшүндүм. Кыйын эмес, азыр бирдемени билгиң келсе эле чак деп басып туруп эле таап аласың да. Бул мындай турбайбы деп туруп өчүрүп туруп айтып, анан унутуп каласың. А биз ошону билиш үчүн биз библиотекага барып, китептерди карап, карталарды карап, ошондо бир чыныгы билим алчубуз да. Студенттер менен көп нерсени түшүндүргөнгө аракет кыламын. Мен дайыма айтамын, балдар, окугулачы, китеп окугулачы. Элиңизге кабыл тилейиңиз. Жакшылык болсун, эч ким оорубасын. Чоң рахмат. Сиз да убактыңызды бөлүп биз менен келип маек куруп бергениңизге. Ден соолуктуу болуңуз. Рахмат. Бизге берилген убакыттар да соңуна келип жетти. Эмки эфирден амандыкта жүз көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.